Жөнөкөй мамлекеттик мектептин мугалими өзүнүн айлык акысын кантип жогорулатат? Биринчиден, былтырдан баштап эреже кирди. Окуучусу областтык олимпиададан, республикадан же болбосо эл аралык олимпиададан орун алса, мугалимдин айлык акысына кошулат. Бизде иштеген бир мугалим былтыр 2 окуучусу республикадан орун алгандыгы үчүн азыр кошумча айлык алып жатат. Экинчиден, биз азыр көчмө мектептер аркылуу, семинарлар аркылуу Кыргызстандын булуң бурчуна барып кыдырып жүрөбүз. Ошол жерден баягы таксиге отурабыз, карапайым калк менен таанышабыз, сүйлөшөбүз, бизден сурашат: кай жерде иштейсиңер? Ушундай окуу борбор иштетебиз, семинарга келдик, көчмө мектеп уюштуруп жатабыз десем эле, мен баламды окутат элем 5-класс, баламды окутат элем 4-класс. Бул жерде курсуңар барбы деп сурашат. Анан мен айтам: жок, же Бишкекке келишиңер керек, же онлайн окушуңар керек, же биздин көчмө мектептерге окушуңар керек десем эле, баягы ойлонуп калышат, кантип окутабыз деп. Себеп дегенде, Бишкекке жөнөтө албайт, кымбат. Көчмө мектеп уюштуруш үчүн 20 окуучу керек. Онлайн окуш үчүн бала өз алдынча окуу маданияты жок. Демек, ушул маселени кимдер чечсе болот? Ошол жергиликтүү мугалимдер биздин онлайн курстарга жазылып, балким көчмө мектептерге, балким Бишкекке келип окуп, бизден үйрөнүп, жаңы ыкмаларды үйрөнүп, билимин жогорулатып, ошол жердеги айылдагы окуучуларды, өзүнүн тең туштарын, өзүнүн кошуналарын, ошол керек болсо ошол мектептеги эле окуучуларды кошумча сабак окутуп, алардан 1000 сомдон айлык стандартына жараша, балким 2000, балким 3000 коюп, эгерде 10 эле окуучу алса, 15, 1,5 сомдон 10 окуучу алса эле 15 000 сом болот атпайбы? Демек, ушинтип жергиликтүү мугалимдер кирешесин көбөйтсө болот. Бизге азыркы тапта Бишкекке келип окуп жаткан мугалимдер бар. Мен бул жерден үйрөнөм, барып өзүмдүн мектебимден курс ачам, өзүмдүн мектебимден балдарды олимпиадага даярдайм деген мугалимдер бар. Андыктан биз берген ыкмаларды колдонуп, өзүңөр кошумча кирешеңерди тапсаңар болот.